Кыргыз адабияты сабагы 11 класстар үчүн урматтуу окуучулар, видео сабакты контуп коюп көрүп чыккыла. Бүгүн көтө турган темабыз Жусуп Турусбековдун өмүрү жана чыгармачылыгы, анын Ажал ордуна пьесасы. Бүгүн биз силер менен Жусуп Турусбековдун өмүрүнүн урунттуу учурлары тууралуу маалымат алабыз. Ажал ордуна пьесасында айтылган ойду талкуулайбыз. Ошондой эле акындын өмүр жолунан жана чыгармадагы элдин турмушун окуп чыгып, бүгүнкү доорубуздун баркын билүүгө үйрөнөбүз. Биз канчалык жыргал тынч заманда жашап атканыбызды баалоого үйрөнөбүз. Акын тууралуу. Жусуп Турусбеков 1910-жылы төрөлгөн балдар. Ал акын жана драматургия жанрында эмгектенген. Ысык көлдүн кулуну 1943-жылы Улуу Ата мекендик согушка барып, баатырларча курман болгон. Акындын балалыгы кыйынчылыкта өткөн. Ал 1916-жылкы өркүндө ата-энеси менен кошо Кытайдын Үч Турпан деген жерине барат. Ал жакта бүтүндөй эл тарткан кыйынчылыкты өз көзү менен көрөт. Кийинчерээк ата-энесинен ажырап калып, жетимчиликтин да доорун тартат. Туугандарынын колунда чоңоет. Жусуп 1921-жылы тайекеси Чортонбайдын жетектөөсүндө Караколдогу Ысык көлдөгү балдар интернатына тапшырылып, ошол жерде окуйт. 1928-жылы болсо Фрунзеге келет, Борборго келип, Эркин тоо гезитинде редакциясында иштейт. Анын адабиятка болгон кызыгуусу ошол мезгилде эле башталат дагы, Эркин тоого кээ бир ырлары жарыялана баштайт. 29-30 жылдары болсо Твер шаарына барып, билим алып келет. Акындын биринчи ыр жыйнагы балдар Жусуптун ырлары деген ат менен чыккан 32-жылы. Ал эми 34-жылы Жазуучулар союзуна мүчө болгон. Акындын көзү тирүүсүндө жарык көргөн китептери Шайыр жаштар, Ажал ордуна, Тандалган ырлар, Беш мойноктуу окуя, Мекен жана Каракчынын трагедиясы. Ушул чыгармаларды, жыйнактарды, ыр жыйнак, драма, поэмаларды көзү тирүү кезде ушулар жарыяланган. Жусуп новатор балдар. Новатор дегенибиз бул кайсы гана тармакка жаңылык алып келген адамды новатор, жаңычыл дейт да. Жусуп Турусбеков кыргыз адабиятына жаңычылдык алып келди. Анткени ал башка акын жазуучулардан айырмаланып, фольклордук мотивден алыстап, чыныгы профессионалдык деңгээлге чыкты. Ал ырдын жаңыча мазмунун, жаңыча формасын алып келди. Ошону менен биз аны, ал эч ким айта элек сөздү айткандыгы үчүн драматургияда, поэзияда новатор акын деп тааныйбыз. Жусуп драматургия жанрынын түптөөчүлөрүнүн бири. Анын Ажал ордуна деген музыкалык драмасы 34-жылы коюлган алгачкы жолу. Бул драма, силер билесиңер, сахнада гана жашайт, сахнада гана элге тартууланат. Кийинчерээк 39-жылы Москвада өткөн Кыргыз искусствосунун биринчи декадасында комиссия тарабынан искусство чеберлери жана жалпы эл көрүүчүлөр тарабынан эң жогору бааланган. Бул драмада балдар бир канча проблемалар көтөрүлөт. Алар төмөнкүлөр: элдик көтөрүлүштүн планын талкуулоо, падышачылыктын жазалоочу отряддары менен болгон кармаш, Ысык көл менен коштошуу, элдин Кытай жеринде жергиликтүү сүткорлор менен күрөшүү жана туулган жерге кайтып келүү. Эми чыгармадагы негизги окуялар Ысык көл жергесиндеги элдин турмушу сүрөттөлөт да. Силерге белгилүү, 1916-жылы эл көтөрүлүшкө чыккан. Анткени алар ошол эзүүчү тапка каршы кыймыл кылышат да. Падышачылык колониянын эзүүсүнө, экинчиден жергиликтүү байманаптардын эзүүсүнө каршы карапайым калк көтөрүлүшкө чыгат. Ошо кантип көтөрүлүш кылабыз, кимдер жетектейт, кимдер кайсы жакка барат деп бул көтөрүлүштүн планын талкуулоо ошол биринчи бөлүмдө кетет. Кийин бул көтөрүлүш чыккандан кийин падышачылык колония падыша муну жөн койбойт, анткени ал ошол жазалоочу отряддарын жиберет да. Ошол учурда жазалоочу отряд менен
карапайым калк кагылышат, кармаш болот, кадимкидей согуш болот. Бул жерде анан карапайым калк жеңилип калат. Анткени булардын колунда таяк, союл, кетмен, күрөктөн башка курал жок болот да. Ал эми падышанын отрядында болсо кадимкидей мылтык, замбирек башка ушундай атуучу куралдар болгондугу үчүн алар элге ок атат. Ок атканда эл айласыздан артка чегинип, өз мекенин таштап, Ысык көл менен коштошуп, Кытайга үркүнгө 16-жылы үркүп кетүүгө аргасыз болот. Жолдо болгон кыйынчылыктын баарын көрөт, кырылган кырылат, өлгөн өлөт. Ошентип отуруп Кытай жерине жетип барышат да. Кытай жеринде Үч Турпанда, ошол Үч Турпанда, Кашкарда, ошол Кытайга чектеш жерлердеги уйгурлар, негизинен уйгур улутундагылар менен жанаша жашап калат дагы. Ал жердеги сүткорлор менен күрөш сүрөттөлөт балдар. Анткени өзүбүздүн эле кыргыздардын арасынан чыккан баягы чыккынчылар ошол уйгурлар менен бирге калып, кыргыз качкындарды апарып, алардын эмгегин сатып, аларды кулчулукка сатып, керек болсо ушундай бир ыплас иштерге барышат да. Ошол жердеги күрөш сүрөттөлөт. Элдин буларга каршыдан күрөшө турган күчтүү сүрү бар экендиги сүрөттөлөт. Ошентип отуруп бул күрөштө туулган жерге кайтып келүү менен чыгарма жыйынтыкталат. Негизги каармандар Бектур, Искендер, Зулайка балдар. Искендер бул тайманбас жигит, ал элдик мыкты сапаттарга ээ, күчтүү, адамгерчиликтүү, ар дайым эл деп жүрөгү соккон адам да, мекенин сүйгөн, эркиндик үчүн, көз карандысыздык үчүн ошол өзүнүн жанын берип болсо дагы күрөшкө аттанган каарман. Ал эми Бектур болсо күчтүү патриоттук дух менен көңүлдү бурат. Ал ар дайым терең ой жүгүртөт, элдин эмне үчүн көтөрүлүп жаткандыгынын себебин билүүгө аракет кылат. Чынчыл, эмгекти сүйгөн, айкөл, ошол элдин мүдөөсүн көздөгөн адамдардын бири. Ал эми Зулайка болсо кыйынчылыкка майышпаган, турмуштун кыйынчылыктарына оңой менен алдырбаган активдүү каармандардын бири. Ал ушул каарман аркылуу автор революцияга чейинки кыргыз кыздарынын кулк мүнөзүн, көз карашын, иш аракеттерин жалпылап көрсөткөн. Ошол эле учурда тайманбастыгын бергиси келген да. Бул каармандарга жанаша албетте конфликт деген нерсе сөзсүз болот да драмада. Конфликт оң каармандар менен терс каармандардын ортосунда чыгат. Булар кимдер? Максут, Учейфу, ошондой эле Алымбай деген каармандар. Буларды автор ар бирине так мүнөздөмө берет да. Максутты ушундай амалдуу, куу катары сүрөттөйт. Ал эми көкүрөгүн көтөргөн мактанчак, камкор офицерди, адамдык абийирден кеткен ачкөз соодагер Учейфуну бири-бири менен чаташтырбай даана сүрөттөп бере алган да. Учейфу дегени балдар бул ошол Кытай жергесиндеги соодагер. Ал ошол өзүнүн максаты үчүн бул жактан барган кыргыздардын эмгегин сатып алууга, алардын сулуу кыздарын сатып алууга аракет кылган бир каарман катары сүрөттөлөт. Райкан Шүкүрбеков бул чыгарма жөнүндө мынтип эскерет дейт да. Ажал ордуна театрды дароо эле көтөрүп кетти дейт. Себеби ошол учурда драма театрга коюлганда эл аябай жылуу кабыл алды дейт да. Ушундай буга катышкан актерлор дагы дароо эле элге таанылып кетти. Анвар Кутубаева, Ашыралы сыяктуу актерлор ушул чыгарманын коюлушу менен дароо эле чыныгы талант экендигин көрсөттү деп белгилейт. Демек, сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Жусуп дегенде биз кыскача таяныч сигналдарын эсибизге сактап калышыбыз керек экен да. Жусуп Турусбеков дегенде биз 1910-1943 жылдарды эске салышыбыз керек экен. Карагыла, өтө аз убакыт. Болгону 33 гана жыл балдар. Ошол 33 жылдын ичинде кыргыз адабиятында тарыхта калды бул инсан. Демек, ушунчалык таланттуу экен. Аябай кыйын турмушту көргөн, новатор акын, коомдук саясий теманы көтөрө билген, таланттуу акын. Ажал ордуна деген пьесасы бар жана Тоң районунун Ысык көлдүн кулуну. Ушул таяныч сигналдарын Жусуп ким дегенде биз эсибизге салышыбыз керек экен.
Tapşırma. Okul kitabının 40-45 betlerindeki çıkarmanın üzündüsün okup çıgasыңar balдар. Düşüngönüңөрдү OZK reç daярдап, audio SMS arkылуу Inabat Абдрахмановнаға жөнөтөсүңөр. Өз мугалимиңерге жибересиңер. Жана бул суроолорго жооп табасыңар. Ошол силердин аудио SMS-иңерде мына ушул суроолорго жооп бар болушу керек. Ошондой эле 6-чы тапшырма тексттерге таянуу менен сүрөт тартасыңар. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта тургула.